Совет доорунда 23 февраль күнү мектептин жогорку класстарынын окуучулары өздөрүнүн аскерге даярдыгын көрсөтсө, мен мекенди коргоого милдеттүүмүн, мен жигитмин дегендер үчүн бул күн чоң майрам эле. Тилекке каршы эгемендиктин алгачкы жылдарында бул майрамдын мааниси бир аз солгундай түшкөндөй болду. Күн маектин бүгүнкү чыгарылышыбызда жигиттерибизди патриоттук сезимге кантип үндөйбүз, мекенди коргоо анын мааниси, куралдуу күчтөрдүн бүгүнкү абалы тууралуу сөз кылабыз. Көрсөтүүнү мен Кылычбек Мурзалиев алып барам. Көрсөтүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысы генерал-майор Асанбек Алымкожоев. Саламатсызбы? Саламат. Биринчиден бүгүнкү 23 февраль майрамыңыз менен. Рахмат. Ушул теманы улай эле сиз үчүн 23 февраль майрамы буга чейин кандай эле, ошол маанисин бүгүнкү күндө жоготкон жокпу? Жаштарыбыз үчүн негедир жогоруда айтылгандай ушул майрамдын мааниси солгундай түшкөндөй болду деген туюм пайда болуп турат менде. Сиз кандай ойлойсуз? 23 февраль мурда Советтик армия менен флоттун күнү болуп майрамдалып келген. 2004 жылдан бери биздин өкмөттүн токтому менен бул мекенди коргоочулардын күнү болуп эсептелип атат. Мурда эми чын айтыш керек, Советтер Союзу кезегинде идеологиянын күчтүүлүгүнө жараша ошондо дагы ушу 23 февралда мекендин коргоочуларын көп майрамдачубуз. Азыр болсо биздин идеологиянын ушу мамлекеттик идеологиянын аздыгынанбы ушул майрам азыр менин оюмча азыр мурдагыдан дагы керек. Анткени ушу 23 февраль күнү ошолорду эстеп, мекен коргоочуларды, ошо биздин ардагерлерди эстеп, анан кийин ата мекендик согушка катышкан ардагерлерди эстеп, дайыма ушундай иш аракеттерин мамлекеттик деңгээлде дагы, уюмдарда, ар кандай организацияларда да өтүп атат. Ошол керек деп ойлойм. Негизи эле ушул 23 февральда өзүңүз жакшы билесиз, чоң салтанат болчу, чоң майрам болчу. Ошол убакта баягы Совет доору деп калдык. Кыргыздын ар бир жигиттери мен аскерде кызмат кылганга милдеттүүмүн деген сезимдери бар болчу да. Бирок тилекке каршы баягы жогоруда айтылгандай эгемендиктин алгачкы жылдары ошол сезим кичине солгундай түштү. Ошол кездерде эл арасында да сөздөр айтылып калды. Кыргызстандын армиясында жалаң кыргыздын карапайым жарандарынын балдары кызмат кылып калды депчи. Бирок жакында эле мыйзамга өзгөртүү киргизип, мамлекеттик кызматта иштегендер үчүн аскерде кызмат өтөө милдети киргизилди. Эгерде аскерде кызмат өтөбөсө, мамлекеттик кызматта иштей албайт дегенчи. Ошондон кийин кайра жандана башталды да. Негизи эле ушул мыйзам себепкер болдубу же биздин жарандарыбыз, жигиттерибиздин да кичине патриоттук сезими ойгоно баштадыбы? Мыйзам себепкер болду. Бул мындай так эле көрүнүп турат. Анткени мурда ошону айланып кетебиз дегендер азыр кайра кызматка келип кызмат өтөлү деген тилектери болуп калды. Анан өзүңөр айткаңар, азыр суроо бергендей болуп, армияда бүт эле кедей кембагалдардын балдары. Мен ойлоп көрсөм азыр биздин мен тааныган генералдардын баары эле ошондой рабочий класстын балдары. Мен бирөөндө билбейм, ошондой бир интеллигент карапайым жарандардын балдары. Кийин, конечно, ак кол болуп кетиши мүмкүн. Андан кийин мынау заман баягы дүйнө боюнча эле ошондой болуп атат. Экстремизм, терроризм өзүнүн кандайдыр бир деңгээлде Кыргызстандын эгемендигине дагы кичине коркунуч келтирет деген сөздөр айтылып келатат. Ошол убакта Кыргызстандын куралдуу күчтөрү дагы көп жылдар аралыгында баягы Советтер Союз тарагандан кийин негедир баягы толук каржылоо болбогондон кийин кичине баягы алсырап калгандай туюлду. Ошондой деле болду көрүнөт. Ушундай шартта сизди ушул Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн баарынын башын бириктирген генералдык штабка жетектегенге сунуштаганда дароо эле макул болдуңузбу же кандайдыр бир ойлонуулар болдубу? Анткени бул жерде көп жоопкерчилик бар. Жоопкерчилик чоң. Муну сразу эле айтыш керек. Эми суроонун башында силер экстремизм, терроризм жөнүндө айтып кеттиңер. Бул баягы пайда мурда эле пайда болгон, азыр болсо ачык. Бул дүйнөлүк бүт цивилизацияга ачык согуш жарыялады десем болот. Анткени карап турсаңар, мына Сириянын жарымысын, Ирактын жарымысын басып алып, жанындагы коңшу өлкөлөргө, Турция деген чоң эле мамлекетке ошолорго коркунуч көргөзүп атат. Күндө жанагы алар менен кошулбаган
диндерден же болбосо башка мамлекеттерден кармап алгандарын мал сойгондой союп ошону массалык эмеге чыгарып атышат, телевиденияга, телеканалдарга чыгарып көргөзүп атат. Бул эмне? Бул чакырык баарына. Эч кимдерден коркпойм. Биз могулар жерди басып алабыз, жерибизди чоңойтобуз, халифат түзөбүз деген. Ошондуктан бул коркунуч түздөн түз тиешеси бар бизге. Анткени алардын уюму Афганистанда да бар. Афганистан менен биз жакын эле чектеш Тажикстан аркылуу турабыз. Ошондуктан бул жактан терроризмге каршы куралдуу күчтөрдүн даярдыгын биз күчөтүш керек. Эми даярдык баягы генералдык штабты түзүп коюп эле анан кийин даяр болобуз деген, ал бул биз башкаруу системасын даярдап атабыз. Ошону түзгөнгө дагы көп каражаттар керек. Байланыш бөлүмдөрүнө баягы заманбап азыр, например, мурдагыдай флажок менен же болбосо телефонду алып алып чуркап барып соединить ошону менен сүйлөшө албайсың да. Азыр ошондой заманбап байланыш түйүмдөрү керек, заманбап курал жарактар керек дегендей. Ошол жагында күчөтүшүбүз керек. Азырынча ошол жетишсиз болуп атат деп ачык айта алам. Бирок ошол жетишпеген жагын биз баягы эл аралык уюмдар менен кошо иштешүү менен мына Россиядан, Турциядан, Кошмо Штат, Америка Кошмо Штатынан ушу эл аралык өзүбүздүн военно-технический помощь деп коет, ошол жактарынан кошумча алып, ошол жактарын кошуп атабыз. Өзүңүз айттыңыз, ушундай чакырык жасап атат депчи. Ушундай чакырык жасап жаткан убакта Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башын бириктирүү, ошолорду ушундай баягы заманбап технология менен куралданган баягы террористтерге, экстремизм менен баягы ушундай ойго сиңген адамдар менен каршы күрөшүү да кыйын. Бирок ошондой шартта ушундай кызматты жетектеп калыш жоопкерчилигин сездиңиз да өзүңүз шайланып атканда? Сездим. Эми чын айтканда Кылыч мындай карап көрөлүчү. 99-2000 ким кирди эле? Ошол эле эл аралык терроризм мүчөлөрү кирген. Алар ар бирөө 10-15 жылдан согушуп жүргөн. Баарынын билектерине чейин кан толгон адамдар болчу да, даярдыгы эң мыкты. Алар мындай жөн эле өзүнөн өзү колго түшүп же болбосо жарадар болуп атса да колго түшүп беришкен жок. Аларды атышып атып, ошондой күч менен жок кылышка туура келди да. Ошондуктан азыркы террористтер андан да күчтүү болуп кетишти. Анткени булар мамлекеттерге кол салып атпайбы? Сирия деген чоң мамлекет. Сириянын армиясы эбегейсиз чоң биздикине салыштырганда. Турцияга коркунуч туудуруп атышат, биз могул жагын басып алабыз деп. Турция деген ошол региондо эң чоң, эң күчтүү мамлекеттердин бири. Анан аларга салыштырганда биздин куралдуу күчтөр конечно аз. Бирок биз ошол эл аралык уюмдар менен кошо, биз, например, союзда, жамааттык коопсуздук союзунда турабыз. Ал эмне деген союз? Ал аскердик союз. Ал эгерде Тажикстан ал ошо мүчөсү болот, кол салса, ошол жерге коркунуч болсо, кошулуп жардам беребиз деген. Эгерде андан өтүп Кыргызстанга болсо, андан бетер кошулуп, ошолор менен кошо согуш жарыялайбыз деген. Ошондой союздар, ШОС деген терроризм менен каршы күрөшүүгө алдагы тилектеш өлкөлөр, алардын жардамы менен. Эгерде азыркы убакта көрүп атасыңар, бул терроризм деген ушунчалык бүт дүйнөнү кармап турам деген эң биринчи держава Кошмо Штатка кол салып аткандан кийин кичинекей өлкөлөргө ал тим эле араң эле турат. Анан экинчи жагы, мунун коркунучтун экинчи жагы, ошолордун арасында биздин жарандардын жүргөнү. Анткени ал жарандар жөн эле жүргөн жок, алар ошол жерде жүрүп, күч алып, анан ошол уюмдардын күчү менен келсек деп жүрөт. Ошону эңсеп жүрүшөт алар. Анткени билген эле ошол жерде. Ушул жерге келсек жакшы, аларды бат эле басып алабыз дегендей сөздөрдү, ошондой ойлорду багып жүрүшөт алар. Ошондуктан бул коркунуч чын айтканда мындай реалдуу. Ушундай шартта биз чек арабызды бекемдешибиз керек.
көптөгөн өлкөлөр менен чек араларыбыз такталып калды. Мына Тажикстан менен гана кичине Өзбекстан менен такталбаган жерлери бар. Ошол эле кезде баягы чек ара тилкелери такталган жерлери дагы баягы тикензимдер тартып ошондойлорду жасашыбыз керек. Ушул багытта Орусия менен Казакстандан жардам келет дегендей маселе көтөрүлдү эле. Бүгүнкү күндө ушул кайсы башкачка келип калды? Биздики могу Бажы союзуна киргенде чек араны күчөтүү боюнча ошондой бир чоң каражаттар Кыргызстанга каралган. Бул уже аныкталган. Эми ошол биз Бажы союзуна бир майдын башына чейин киребиз деген ниетте иш кылып атпайбызбы? Ошого чейин аягына чейин бул чечилиш керек дагы. Ошо келе турган каражаттар уже биздин колго түшүш керек. Эми анын кандай жол менен же продукциясын берип береби, же ошонун акчасын берип өзүңөр өткөргүлө дейби, ошол чечиле элек. Өткөн жылдан баштап Орусиянын баягы Орусия менен болгон аскердик техникалык байланыштын жыйынтыгында Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн 20%га чукулу жаңы курал жарак же болбосо ок дары же кийим кече менен камсыз болуш керек эле. Ушул былтыр толук ишке аштыбы? Быйыл кандай Орусиядан техникалык жардамдар келет? Бул келишим баягы биздин президенттердин арасында болгон сүйлөшүүдөн келип чыгып атат да. Ошондой келишимди 1 миллиардка ошондой аскердик курал жарак берилет деген. Бул келишим башталган. Биринчиден баягы 600 тоннадан көбүрөөк биз ок дары алдык. Замберектерге, ар кандай системадагы артиллеристик системаларга. Андан тышкары могу талаалык даярдыктарды өткөрүүдөгү жабдуулар болот. Полигонное оборудование деп коет да. Ошолорду алдык. Анан кийин жанагы сроктору чыгып кеткен бизде ошондой дагы ок дарылар бар. Ошолорду утилизация кылуучу заводду алдык. Эми экинчи этабы болсо бул курал жарак техниканы алыш керек да. Вертолет, самолет техникаларды. Ошону алуу этабы азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Анткени кайсы курал жарак, кайсы техника, ошолорду кандай этап менен, кайсы жол менен жиберели, поезд мененби, самолет мененби деген ошол аягына чейин чечилип жумушчу күчтөр группалар жумушун бүтүрсө ошол башталат. Анан дагы бир жолун айтып коюш керек. Баягы Россия Украинадагы чатакка жараша алардын өзлөрүнүн проблемасы көбөйүп кетти. Ошол баягы завод, фабрикалардын производственный мощность деген болот го. Ошолор азырынча биз сураган техникаларды мындай ошончо санда чыгарып берүүгө, по-моему, эметпей атат да. Жетиши албай атат деп коебуз. Бирок бул келишим боюнча иш жүрүп атат. Эмнелер келет биринчи кезекте? Эми эң курал жарактан бронетранспортерлор, кийин чалгындоо, бронированный чалгындоо машинелери, вертолеттор, 2 самолет, ошондой курал жарактар келет. Мен эми санын айтпай эле коеюн. Дагы мында сүйлөшүүлөрдүн замберектер. Ушул теманы улай баягы эл арасындагы болсом аскердик серепчилер айтып жүрөт да. Орусия өзүнүн армиясын заманбап техника, курал жарак менен камсыздоо үчүн 20 триллион рубль бөлдү. Анан өзүнүн колдоосунан чыгып калган ушул аскердик техникаларды Кыргызстанга бергени жатат деген аскердик серепчилердин сөздөрү бар да, кечиресиз. Ошол эле убакта анан Дастан заводу дагы баягы эски аскердик техникаларды оңдоп калды. Ушундан улам аскердик ушул серепчилердин айтканы чынбы деген да ой келет да. Ушуну сиздин өзүңүздүн оозуңуздан расмий уксам, ушул мүмкүн ошол маселе толугу менен чечилип калар. Мындан кийин ушундай сөз чыкпастыр. Биз жаңы техниканы алган жатабыз. Эмне үчүн жана производственный мощностьтар? Алар өзлөрүнүн азыр тиягын бекитиш керек. Ошолорду күчөтүш керек да. Аларга чыгарып, бизге чыгарып ошолор жетише албай атат. Биз эски техниканы албай атабыз. Эгерде эски техниканы ала турган болсок, давно эле тигил жактан, тигил округтан, бул округтан ала бергиле деп биз ала бермекпиз анда. Биз албай атабыз ошол техниканы. Бизге жаңысын бергиле деп. Заводдон чыгарганын бергиле деп. Экинчиден, экинчи сурооңуз Дастан заводу дагы ошол баягы Кыргызстандагы эски техникаларды оңдоп колдонууга бербедиби? Болгону 5 БМПны оңдойбуз деп. Баягы бул 5 БМПны булар
реклама катары оңдоп берели. Биз оңдой алабыз. Анан эгерде калгандарын кылабыз десеңер, анда договор заключать этип төлөгүлө деп атат да. Биз кана кыла аласыңар, кылгыла деп бердик бешти. Улар ошонун үчөөнү уже бүтүп, кайра бизге өткөрүп берди. Кыла алат экен. Бекер жасаштыбы? Бекер жашат. Рахмат. Негизинде Кыргызстандын ушул куралдуу күчтөрүнүн курал жаракка, техникага болгон муктаждыгы кандай бүгүнкү күндө? Муктаж. Өткөн жылы Коргоо министрлигинин тиг учагы ижарада жүрөт деп айттыңыз да. Анан биздеги тиг учактар да чынын айтканда эски, анан кокус бир кырсыктап калса тиг учагыбыз жок калбайбы деген да бир кооптонуу суроо пайда болот да. Жанагы тиг учактар биздин жанагы президенттердин келишими менен келип атпайбы? Ал келип атат. Толукталат дагы. Толукталат дагы. Калганын эми бергенден башка биз өзүбүз да аракет кылып, өзүбүз да сатып алышыбыз керек менин оюмча. Биз ошол эле мына тигил муну берет, бул муну берет деп жүрбөй, ошо экономикабыз мүмкүнчүлүгү болсо биз сатып алсак жакшы болот эле. Өзүбүз эч кимге көз каранды болбой. Да. Өзү сатып алган кандай болот? Ал деген базарда бирдемени сатып алсаң өзүң акчаңа барып эң жакшысын тандап анан кийин аласың. Эгерде белекке берсе, кандай берет? Өзлөрүнүн мисалы үчүн, да, мунун бере алабыз деп берет. Чындыгы ошондой. Бирок биз жаңысын бергиле деп атабыз. Эскисин албайбыз деп. Жолдош генерал, чындыгында баягы Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө кызмат өтөгөн аскер кызматкерлеринин баягы үйгө болгон муктаждыгы көп жылдан бери чечилбей келди эле. Акыркы жылдары бирин серин баягы үйлөр курулуп, аскер кызматкерлерине бериле баштады. Быйыл дагы канча ошондой квартира курулушу мүмкүн же курулуп уже башталды, канчасы колдонууга берилет быйылкы жылдын ичинде? Эми чынын айтканда буга чейин моундай массалык түрдө куралдуу күчтөр үчүн курулуш болгон эмес. Анткени мына куралдуу күчтөр үчүн, куралдуу күчтөр деп биз чек ара кызматы, Коргоо министрлиги, генералдык штаб, улуттук гвардияны айтып атам да. Мен ошолорду эле айтып атам. Ошолор үчүн мына проектте салына баштады. Бишкекте 400 квартира, Ошто 200 квартира, Баткенде 100 квартира түптөлүп атат. Салынуу жүрүп атат фундаменттери. Мындай масштабта мурда эч качан болгон эмес. Баягы эл аралык жардам менен быйыл жалда 108 квартира Кытай салып берди. Өзүбүз оңдоп кайсы жылдары 20 квартира, 10 квартира мурдагы баягы ишкананы оңдоп квартира кылып ошондой болгон. Бирок мындай масштабный строительство болгон эмес да. Бул дагы биздин Кыргызстандын жетекчилигинин куралдуу күчтөргө көз карашы деп кылган мамилеси деп айтсак болом. Азыр социалдык жактан ушундай биринчи жолу чоң масштабта көңүл бурулуп жатат. Бул биздин президенттин демилгеси менен болуп жатат. Канчасы колдонууга берилет быйыл? Же баары эле ишке кирип калабы? Азыр мисалы үчүн мына ГКНБ менен ички иштер министрлиги быйыл өткөрүп беребиз деп атат. Биздин баягы жерлер кичине тартыш болуп калып, биздики быйыл эмес, эмдиги жылы ачылат болуш керек. Биринчи квартиралар. Коргоо министри ушул жерде конок болду эле, ошондо аскер кызматкерлерине жаңы аскердик форма тигилет. Бул деген заманбап баягы материалдар менен камсыз болуп, заманбап Кыргызстандын баягы армаменттери коштолгон ошондой форма тигилет деди эле. Качан колдонууга берилип калат? Эми качан ошондой форманы биздин жокерлерибиз кийип калат? Мына ушу 70 жылдыкта аппараттын катышуучуларынан көрүп каласыңар деп ойлойм. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн реформага муктаж деп көп жылдан бери айтып келатабыз. Кандай реформага муктаж? Кандай реформа болот жакынкы жылдары? Бул реформа деген эмне? Бул реформа деген бул турмуштун кандай койгон кыйынчылыктарын чечүү үчүн жолдор да, чынын айткандачы. Реформа десе эле баары эле түшүнөт, бир баарын кыйратып салып анан кийин ордуна жаңы бирдеме курабыз деп. Андай каражат болсо баарын эски зданиялардын баарын жаңы кылсак деле туура болмок. Эски курал жарактын баарын алмаштырып жаңы сатып алсак да болмок. Бирок бизде реформа бир киши кылбайт. Бул куралдуу күчтөрдү түзүү деген бул мамлекеттик жумуш да. Ошон үчүн баягы
биздин эмне деп коет, коргоо кеңеши 2013-жылы өзүнүн отурумунда чечим кабыл алган. Ошондо аскердик доктрина кабыл алынган. Аскердик доктрина деген биздин кандай куралдуу күчтөрдү түзүшүбүз керек, кандай коркунучтар бар деген бул чоң эме да документ. Ошону кабыл алгандан кийин биз куралдуу күчтөрдү түздүк. Ошондо айтышкан, ушул куралдуу күчтөрдүн башын кошуп бир башкаруу органы түзүлүш керек деп генералдык штабты ошо коргоо кеңешинин чечими менен биздин жогорку кеңештин мыйзамына 2014-жылы 3 февралында кол коюлган. Мыйзамга жараша генералдык штаб түзүлдү. Мына куралдуу күчтөрдүн түзүмүнө азыр ошо генералдык штабтын кол астында коргоо министрлиги, чек ара кызматчылыгы, улуттук гвардиянын частьтары кирет. Ошол баягы куралдуу күчтөр түзөт. Калган погон кийген куралдары бар алар эгерде өзгөчө кырдаал болуп кетсе, же болбосо аскердик военный положение кирсе, ошондо алардын баары кирет. Ошол куралдуу күчтөргө өзгөчө кырдаал болгондо. Азырынча баягы мирное время деп коет, тынч кезекте ошол мен айткан түзүмдөр гана кирет. Жакында эле Түркияга барып келдиңиз. Түркия менен Кыргызстандын мамилеси жакшы. Бизде баягы кадр маселесин дагы ошол Түркияда окутуп келип, ошол кадрлар менен чечүү аракеттерин көрүп жатасыздар. Ушул багытта дагы башка өлкөлөр менен же болбосо Түркия менен дагы кандай сүйлөшүүлөр жүрүп жатат? Дагы качан биздин Кыргызстандын өзүнүн куралдуу күчтөрүнө өзүнүн четте окуп келген баягы кадрлар менен толукталышы мүмкүнбү? Мурда бизде баягы аскер институту болгон эмес. Мына биздин тегерегибизде эле коңшу өлкөлөр Алматыда өзүнүн илгертен берки аскер институту болгон, окуу жайы. Ташкентте 18-жылдан бери окуу жайы болгон, бир эмес, 2-чөө. Кыргызстанда да окуу жайы болгон эмес. Ошон үчүн биз азыр баягы специализированный кылып бир частьты, жөнөкөй эле частьты аскер институту кылып ошол жерде даярдап атабыз. Көбүнчө көп бир 70-80% ошол жерден даярдайбыз. Бирок ар кандай специалисттерди мисалы үчүн тыл жагынан, финансы жагынан, связь жагынан, медицина жагынан аларды Россиядан, Турциядан, Казакстандан даярдап атабыз. Негизи эле бүгүнкү күндө ушул кадр маселеси боюнча тартышык жокпу Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө? Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө эми биз ошону ушул жерде өзүбүз даярдай албай, ошого күчүбүз жетпей, ошол жака жиберип атканыбыз ал муктаждык куралдуу эме кадр жагынан. Биз бул жерден только общевойсковой частьтарга баягы даярдап атабыз, пограничтерге даярдап атабыз да. Калгандардын баарын биз сырттан даярдап атпайбыз. Бул муктаждык менин оюмча. Биз дайыма эле бизге коңшу өлкөлөрдө рахмат дейбиз. Ошолорду даярдап берип атканына. Мен Турцияга барганда дагы ошо бизге даярдап аткан өзүбүздүн курсанттардын жанагы академияда окугандардын сандарын 2 эсе көбөйтүүгө ошого жетишип келдим. Андан башка дагы материалдык акчалай жагынан жардамдарын беребиз деп убада кылып калышты. Чын айтканда Түркия эли, Түрк Республикасы бизге мындай боордош өлкөлөрдөн болуп эсептелет и чын жүрөктөн жакшы жардамдарын берип атышат. Андан тышкары биз Кытай Республикасынан, Эл Республикасынан, Россиядан, Кошмо Штаттардан да жардам алып турабыз, материалдык, техникалык жактан. Негизи эле Кыргызстандын куралдуу күчтөрү туурасында сөз болгондо көптөгөн баягы чет жактагы окуу баягы аскердик окууларга барганда жакшы жыйынтыктарды багындырып атат да. Мисалы, Россияда өткөн танкалык биатлонуна деле биринчи жолу катышып атат, бирок жыйынтыгы жаман эмес. Ошондой эле Кытайда окуу болду. Ал жерде дагы баягы тоодо жүрүү боюнча Кыргызстандын жоокерлери өзгөчөлүгүн көрсөтүштү. Ошондой эле биздин баягы абадан коргонуу аскердик бөлүгүбүз деле көп жылдан бери ошондой окууларда, машыгууларда жакшы көрсөткүчтөрдү багындырып келатат. Негизи эле бизде демек бул жагынан бизде шык бар экен, жөндөм бар экен. Эми бизди ошол муунду мындан ары ошондой жакшы салтты, жакшы самалыктарды улантып кете турган жаштарыбыз толукташ керек.
армияга келишибиз керек. Биз ошондо жаштардын азыркы жаштардын патриоттук сезимин кантип ойготуп, мекенди коргоо бул ыйык экендигин кантип түшүндүрөбүз, кандай багытта иш жүргүзүшүбүз керек ушул багытта? Биринчиден жанагы танкисттер дагы жакшы экен, тигил да жакшы экен дегенди мен бир оңдоп кетким келет. Анткени биринчиден биз ошолорду даярдап туруп жөнөтүп атабыз. 4 эле экипаж. А бир жерде жүздөгөн экипаждарды даярдаш керек. Ошол жака акча каражаты жетпей атат. Бир танкты заправка кылыш үчүн 1,5 тонна солярка коюш керек. Bir самолетту учуруш үчүн, же вертолетту учуруш үчүн 1,5 тонна, 2 тонна күйүүчү бай керек. Керосин коюш керек, авиационный керосин коюш керек. Алар кымбат. Ошого жетишпей атабыз, биз чынын айтканда. Биз, конечно, ошондо даярданып келсин деп, ошо бир 4 экипажды жөнөтүп атабыз. Алар барып, тытынып, ошондой месага алып келет. Бирок чынында башка өлкөлөрдө кандай болуп атат? Ошол эле Россияда, Казакстанда, Кытайда алар ар бир округда соревнование өткөрүп, ошондон биринчи орунду алгандарды чогултуп, алардын арасынан өткөрүп, анан кийин эң жакшыларын тияка жөнөтүп атат. Биз болсок бир эле 4 экипажды даярдап атабыз. Ошон үчүн бул жерде мен эч кимди алдагым келбейт. Элди дагы, коомчулукту, президентти дагы, калганын дагы. Биздин танкалардын баары, биздин боевой машина пехоталардын баары жүргөн жок. Самолет менен вертолеттор бардыгы күжүр менен даярдыкта учуп жүрүшкөн жок. Ошого акча каражат чын айтканда жетпей атат. Да бирден экиден жүргүзүп атабыз. Бирок ал аз. Бүт бардык муктаждыкка жете албайт, жетпейт. Муну ачык айтыш керек. Муну эл билсин, бардыгы билсин деп айтып атам мен. Ошол жетиш үчүн, мисал үчүн мен жалаң эле күжүр менен даярдыкка бир 2-3 миллиард сом керек жылына. Жалаң эле даярдыкка. Ошол күнү түнү чуркап солдаттар, күнү түнү парашюттан секирип, танктар жүрүп, БМПлар жүрүп, мурда боевой машина пехотаны механик водитель даярдаш үчүн жарым жыл учебкада жүрүшчү. Жарым жыл күнү түнү айдачу. Аягында 500 километрлик марш өткөрүп, ошондо бул механик деп айтылчу. Андай иш биз кылганга азыр каражатыбыз жок. Ошон үчүн мен ойлойм, биз биринчиден да жардамдарга биз дайыма рахмат дейбиз. Бирок ошо ички каражатты жакшылап ойлонуштуруп, ошондой коркунучтар болуп турганда бизге армияны даярдоого кошумча каражат бөлүштүрүшүбүз керек. Мен так оюм ошондой да. Патриоттук сезим бул чын айтыш керек. Мына бул милдет. Мекенди коргоо ар бир жарандын милдети. Жалаң эле погон кийгендер. Мына сенин да милдетиң мекенди коргош. Бул Кыргызстандын жаранынын 2 эле милдети бар. Бирөө мекенди коргош, экинчиси налогту төлөш керек. Мисалы үчүн налог менен мен проблемам жок болсо, мекенди коргон мен биринчи. Болду, башка мен эч кимге карызым жок. Ошондой ар бир жаран ошентип ойлош керек. Мен солдат болом, мен кызмат кылам, мекенди коргойм деп. Болбосоң дагы, кызматты өтпөсөң дагы, эгерде кыйынчылык боло турган болсо, мен керектүү жерге барып туруп, мекенди коргойм деп. Ошондой биз тарбия ишин өткөрүш керек, мектептен баштап. Керек болсо садиктерден баштап өткөрүш керек да. Солдаттарды тим эле коелу. Это обязательно болуш керек. Жарандардын ушундай баягы патриоттук духун ойготуш үчүн баягы анча-мынча аскердик иш-чараларды эле кандайдыр деңгээлде таасирин тийгизет да. Мисалы, жакында улуу жеңиштин 70 жылдыгы келип атат. Ошондо дагы кандай даярданып атасыздар? Ошол жерде дагы аскердик техникалар көрсөтүлсө, ошол жерде Кыргызстандын жоокерлери басып өтүп атса Алат аянтында, ошону көргөн жигиттердин дагы сезим ойгонуп, мен да ушулардай болсом дейт да. Ошондо сиздер улуу жеңиштин 70 жылдык мааракесине кандай даярдык көрүп атасыздар? Кандай парад болот быйыл 70 жылдык? Биринчиден ошол парадты өткөрөлү деген биздин Кыргыз Республикасынын президентинин указы бар. Экинчиден өкмөттүн токтому чыккан. Ошого жараша менин буйругум чыккан. Ошол буйрукка жараша азыр иш алып барып атабыз. Даярдык өтүп атат.
жанагы жаңы техникалар келип келбей калса дагы биз өзүбүздүн колубузда болгон техниканы даярдап, парадты жанагы жалаң эле солдаттарды, офицерлерди бастырбай, техниканын өтүүсүн дагы, учактардын учуусун дагы даярдап жатабыз. Анткени бул 70 жыл. Ушул улуу биздин жеңишке 70 жыл болуп атат. 70 жылды жакшылап белгилешибиз керек. Анан кийин мунун экинчи жагы өзүң айткандай эле, бул патриоттук тарбия. Ошону көрүп турган жаш муундар, ошону көрүп турган эл, биздин куралдуу күчтөр ушундай экен деп, ошондой патриоттук сезим пайда болсун деп, ага дагы бул керек. Бул баягы жалаң эле демонстрация эмес, экинчи жагы ушу элди патриоттук сезимин көтөрүү жагы деп эсептейм. Биз бүгүн 23 февраль майрамдык маанайдан дагы кичине аскердик маселелерге өтүп кеттик. Акыркы сөз сизге бүгүнкү майрам менен куттуктоо сөзүңүз. Бүгүнкү майрам менен мен эң биринчи ушу Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө кызматын өтүп аткан офицерлер менен, прапорщиктерди, сержанттар менен солдаттарды, биздин урматтуу куралдуу күчтөрүндө кызмат өтөгөн ардагерлерибизди келе жаткан ушу мекенди коргоочулардын күнү менен куттуктап кетким келет. Тилек эмне? Тилек эң биринчи ушу иштериндеги, кызматындагы күжүрмөн даярдыктардын ийгиликтери, ушул кандай кыйынчылык болбосун мекенди коргоодогу турукчулукту каалап кетет элем. Анан кийин ошонун баары болуш үчүн, конечно, ден соолук, үй бүлөлүк бакыт таалайды, бүт эле элибиздин мекенибиздеги тынччылыкты каалап кетем. Жолдош генерал, келип бергениңиз үчүн рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Күн маектин бүгүнкү майрамдык чыгарылышында биз Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын жетекчиси генерал-майор Асанбек Алымкожоев менен Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн реформалоо, ошондой эле жаштардын патриоттук сезимин кантип ойготобуз деген теманын алкагында сөз кылдык. Амандыкта жолугалы.